11 каналында күндүн баш жаңылыктары. Брюссельдеги кош жардыруулар бери дегенде 13 адамдын өмүрүн кыйды. Ал эми терактта жарадар болгондордун саны 30дан ашты. Бүгүн эртең менен Брюссельдеги аэропортко 2 жана метрода 1 бомба жардырылды. Ал арада кыргыз-өзбек чек арасындагы маселени чечүүдө Атамбаев эл аралык укуктук нормаларды бекем кармануу керектигин айтты. Өкмөт башчы Темир Сариев Аксыга жергиликтүү эл менен жолугушуп, ушул эле Аксыда оппозиция чек ара маселесине карата ири митинг уюштурду. Коңшу Казакстанда болсо парламенттик шайлоолор өтүп, президент Назарбаевдин Нур Отан партиясынын мажлистен 84 орун тийди. Эл аралык байкоочулар шайлоо демократиялык стандартта төп эмес өткөнүн белгилешти. Студияда мен Назика Тамбекова, саламатсыздарбы? Маанилүүсүнөн баштайбыз. Брюссельден 11 чакырым алыстыкта жайгашкан Брюссель аэропортунда бир эмес 3 жолу жарылуу болгону кабарланууда. Маалыматтарга караганда 20га жакын адам нагыт кетип, дагы 10 чактысы абалы оор. Уда жарылуулар жүргүнчүлөрдү катталып жаткан жерде орун алды. Терактта курман болгондордун саны көбүрөөк болушу мүмкүндүгү эскертилди. Маалыматтарга караганда жардыруу алдында аба майданына атышуулар үнүү болуп, араб тилинде кыйкырык сүрөөндөр болгон. Учурда Завентам аэропортуна рейстер токтотулуп, коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Үчүнчү жардыруу Брюссельдин Мальбек метросунда болду. Reuters агенттиги билдиргендей, аталган аймакка негизинен иммигранттар көп жашайт. Ошондой эле бул район жакында эле Париждеги жардырууну уюштургандар жашаган район экени белгиленет. Бүгүн президент Атамбаев тышкы иштер министри менен чек ара коопсуздугун талкуулады. Өлкө башчысынын басма сөз кызматы билдиргендей, Алмазбек Атамбаев Эрлан Абдылдаевке тышкы иштер министрлиги улуттук кызыкчылыктарды коргоодо эл аралык укук нормаларын бекем карманып, маселелерди чечүүдө конструктивдүү, өтө этият болуусу керектигин баса белгиледи. Эске салсак, 18 марттан бери Аксыда кыргыз-өзбек чек арасындагы талаштуу тилке өзбек чек арачыларынын кирип алышы маселе жаратууда. Расмий Ташкент Кыргызстандын дипломатиялык нотасына жооп берелек. Ал арада мамлекеттик чек ара кызматынын башчысы Райымберди Дүйшөнбиев Кербен Алаука жолундагы чаласар такталбаган аймагынан сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында аскер кызматкерлери чыгарылып, учурда мурункудай эки тараптан 20дан эмес 8ден аскерлер турганын айтты. Бүгүн кыргыз-өзбек чек арасында түзүлгөн соңку кырдаалга байланыштуу өкмөт башчы Темир Сариев бүгүн оппозициянын митинги белгиленген Аксыга барды. Ал жерде өкмөт башчы чек ара маселелери дипломатиялык жол менен чечилиши керектигин айтып, элди сабырдуулукка чакырды жана митинг акциялар көйгөйүүдө чечүүдө жардам бербесин баса белгиледи. Ошентсе да Аксыда бүгүн оппозиция митинги уюштурулду. Милиция митингге 300 чакты адам чогулганын айтты. Ал эми уюштуруучулардын өздөрү иш-чарага 1000-2000 адам келгенин айтышты. Митингге оппозиция лидерлери Азимбек Бекназаров, Камчы Бекташиев, Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыровдор катышты. Оппозиция бул митингин Аксы аймагында Өзбекстан менен чектешкен чек ара тилкесиндеги кырдаалга байланыштуу кеңешме иретинде өткөзүп жаткандыгын алдын ала кабарлаган. Бирок бийлик өкүлдөрү оппозиция бул маселеге кызыл кулактык кылып, андан упай топтоо аракетин жасап жатат деген пикирде. Эске салсак, 18 мартта Жалал Абад облусундагы Кербен Алаука жолунун чек арасында тактал элек бөлүгүндө Өзбекстандын чек арачылары кирип келишип, 2 БТР жана 2 КАМАЗ унаасын токтотуп койгон. Буга жооп иретинде Кыргызстанда техникасын жана аскерин киргизген эле. Fly Dubai компаниясына таандык Ростов-на-Донудагы кулаган учак техникалык себептерден улам руль кыймылдаткычы иштебей кыйроого учураган. Мындай версияны Росавиация жылдырууда маалыматка ылайык аба райынын кескин өзгөрүшүнөн улам учактын башкаруу системасы тоңуп калган. Эске салсак, 19 мартта Дубайдан келе жаткан Boeing 737-800 кырсыкка учурап, 62 жаранын каза тапкан. Көз жумгандардын арасында 28 жаштагы кыргызстандык Жылдыз Насридинова бар болгонун айткан элек. Компанияда 5 жылдан бери иштеген стюардессанын жакындары учурда Орусияда сөйөктү таануу процесстеринен өтүүдө. Ал арада Fly Dubai компаниясы кырсыктан көз жумгандардын баарынын үй бүлөсүнө $20,000 өлчөмүндө компенсация төлөнүп берерин билдирди. Дүйнө боюнча 90 багытта каттаган компания 2009 жылы негизделген. Fly Dubai'дын филиалы Бишкекте да кызматын көрсөтөт. Казакстандын Борбордук шайлоо комиссиясы парламентке жана жергиликтүү кеңештерге болгон мөөнөтүнөн мурда шайлоонун жыйынтыгын жарыялады. Ага ылайык парламенттеги мажлисте Нурсултан Назарбаев лидерлик кылган Нур Отан партиясы 84 орун, Ак жол 7, Казакстан элдик коммунисттик партиясынан дагы 7 орун тийди. Ал эми калган Бирлик айыл жана оппозициядагы жалпы улуттук социал-демократиялык партиялары 7% босогосун өтө алган жок. Ошону менен мөөнөтүнөн мурда өткөн шайлоодо мурдагы мажлистеги 3 партия кайрадан парламентке
жеңишке келди. Казакстанда болгон шайлоо баш аягы 800-гө жакын байкоочу көз салды. Өткөн шайлоодо ар кандай баалар берилүүдө, алсак Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун байкоочулары шайлоо демократиялык стандарттарга жооп берген жок деген баасын берди. 11 каналында жаңылыктар берүүбүздүн кийинки бөлүгүндө. Аксыдагы кыргыз-өзбек чек арасындагы окуяны Орто Токой суу сактагычына да байланыштыргандар болууда. Буга айтылган канчалык жүйөлүү? Серепчи Эмиль Жураев менен Маек. Савченкоға карата бүгүн сот өкүмү чыгарылат делүүдө. Буга чейин Украина аскер айымына карата 23 жыл эркинен ажыратуу сунушу берилген. Жана да Кыргызстанда Нооруздун урматына Шырдак формасында 5 метрлик торт жасалды. Алдыда ушулар туурасында кеп болот. Кыргыз-өзбек чек арасына байланыштуу теманы улантабыз. Алдыда сиздерге студия ичинде Маекти сунуштайбыз. Анын алдында теманы ачуу үчүн төмөнкү баянды сунуштайбыз. Кыргызстандын тышкы мамлекеттик чек арасынын жалпы узундугу 4767 километр түзөт. Анын ичинен Кыргызстан-Кытай Эл Республикасы 1078,8 километр, Кыргызстан-Казакстан 1228,3 километр, Кыргызстан-Өзбекстан 1378 километр, Кыргызстан-Тажикстан 990,6 километр. Кытай жана Казакстан менен Кыргызстандын чек арасы дээрлик такталган десек болот. Бирок коңшу эки өлкө Өзбекстан жана Тажикстан менен Кыргызстандын ортосунда чек ара маселесинде келишпестиктер бар. Алалы Кыргызстан-Өзбекстан Кыргыз-Өзбек чек арасынын жалпы узундугу 1378 километр түзөт. Анын 1007 километр такталып, 371 километри талаштуу аймакка кирет. Бул Кыргызстан менен Өзбекстандын жалпы чек арасынын дээрлик 27% боюнча макулдашуу жок дегенди билдирет. Кыргызстан-Тажикстан Кыргыз-Тажик чек арасынын жалпы узундугу 990,6 километр түзөт. 2013 жылга карата эки өлкө ортосунда 500 километр жер такталып, бүгүнкү күндө 396 километр талаштуу аймакка кирет. Бул Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын 41% боюнча макулдашуу жок дегенди билдирет. Эми талаш тартыштуу чек ара маселесине кайрылсак, 18 марттын таңында Жалал Абад облусунда Кербен-Алабука жолунун чек арадагы тактала элек бөлүгүнө Өзбекстандын 30-40 чек арачысы кирип келип, 2 БТР жана 2 КАМАЗ унаасын токтотуп койгон. Аталган аймактагы 38 гектар жер тактала элек. Кербен-Алабука автожолунун 1800 метри ошол аймакка кирет. Кыргыз өкмөтүнүн чек ара маселелери боюнча адиси Курбанбай Искандаров чек ара боюнча кырдаалдын татаалдашуусунун чыныгы себеби Жалал Абадта жайгашкан Орто Токой суу сактагычына байланыштырат. Анын айтымында 1991 жылда келишимге ылайык Ош шаарында жайгашкан объектилер Кыргызстандын Баткен, Жалал Абад облустарынын 2015 жылдан берки жеке менчиги болуп саналат. Бул келишимге ылайык Жалал Абад облусунун Алабука районунда жайгашкан Орто Токой суу сактагычы дагы Кыргызстандын менчигине кирет. Буга чейин өзбек тарап бул суу сактагычка өтүп, ремонт иштерин жүргүзөөрүн өтүнүшкөн. Себеби плотина жарылып кетсе, алардын жерлерин суу каптап калышы мүмкүн. Кыргызстан буга макул эмес болуп, аймагына адистерин өткөргөнгө тыюу салган. Кээ бир активисттердин айтымында, өкмөт бул кырдаал боюнча өз позициясын ачык айтып берүүсү керек. Ал арада бүгүн Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун туруктуу кеңешинин 22 марттагы жыйыны Кыргызстандын демилгеси менен өтүп, анда Кыргыз-Өзбек чек арасындагы абал талкууланарын Тышкы иштер министрлиги кабарлады. 11 каналында жаңылыктарды улантабыз. Эми кезек студия ичинде Маекте. Бүгүн бизде мейманда Серепчи Борбор Азиядагы Америка университетинин окутуучусу Эмиль Жураев. Саламатсызбы, Эмиль? Кош келипсиз биздин студияга. Аксыдагы Кыргыз-Өзбек чек арасындагы окуяны Орто Токой суу сактагычына да байланыштыргандар болууда. Бул айтылгандар канчалык жүйөлүү? Менимче азыркы кырдаалга бир топ түшүндүрмөлөр бар, бир топ негиз бар. Ошонун арасында мүмкүн ошо Орто Токой жана башка объектилердин үстүндөгү эки тараптын келишпестиктери мүмкүн болуш мүмкүн. Бирок андан сырткары дагы бир топ башка да маселелер бар эки тараптуу. Бир жагынан ошо Камбар-Ата КЭСи боюнча бир топ жылдан бери акыркы кездерде кырдаал курчуп эки тараптын түшүнбөстүктөрү такай чыңалып келаткан болчу. Ошонун эле негизинде эки тараптын эки өлкөнүн жетекчилеринин ортосундагы дагы мамилелер өтө начар деңгээлге келип калган болчу. Жана башка бир топ түшүндүрмөлөр болушу мүмкүн. Бир гана ошо Орто Токойдун гана негизинде Өзбекстан асыдагы аракетин кылып атат дегенден мен алысмын.
Соңғы кезде Өзбекстан менен чек араны тактоо иштери дээрлик алдыга жылбай калган өкмөттөгүлөрдүн өздөрү да мойнуна алат. Буга кандай себептер болгон? Себептердин кайра эле ушул акыркы канча жылдан бери Өзбекстан менен болгон мамилебиз оң жагына жылбай, тескерисинче чыңалып, терс нукта өнүгүп жатканын натыйжасы ушул границалардын чек ара маселесинин чечилбестигинде болуп атат. Менимче Өзбекстан үчүн чек ара маселесин дагы да узакка тартып чечилбеген нукта кармоо пайдалуураак болуп атат стратегиялык жагынан. Кыргызстан үчүн албетте бизге батыраак чечилсек ошончолук пайдалуу. Менимче бул жерде Өзбекстан буну саясий карта катары өзүнүн колундагы карта катары колдонууга аракеттенип атышат. Соңку чек ара конфликтисине Өзбекстандын көздөгөнү эмне болду деп ойлойсуз? Менимче кайра эле ушу Кыргызстандагы ички жана тышкы саясатта болгон кырдаалы дагы да курчутуп, Кыргызстандын бийлигине, азыркы учурда отурган бийликке сес көрсөтүп, кайсы бир деңгээлде мүмкүн текшерип көрүү аракети болду. Ушундай кылганда кандай реакция бере алар деген. Анткени акыркы кезде Кыргызстанда мисалы үчүн Камбар-Ата ГЭСи боюнча Россия менен проектибиз бузулуп, эки Россия менен Кыргызстандын ортосундагы мамиледе кандайдыр бир түшүнбөстүктөр пайда болду деген сөздөр күч алды. Ички өлкөдөгү саясий жана экономикалык кырдаалда кыйындашып баратканда Ташкент үчүн мүмкүн жана ыңгайлуу момент болуп калган болушу мүмкүн. Ошон пайдаланышып дагы бир жагынан Кыргызстанга сес көрсөтүп текшерүү аракети болгон болду. Маегиңизге рахмат. Орусияда Савченконун үстүнөн болуп жаткан сот жараяны аяктоо алдында турат. Бүгүн Ростов облусунун Донецк шаардык соты Украинаский райымы Надежда Савченкога өкүм жарыялайт деп күтүлүүдө. Эске салсак, буга чейин Савченконун 23 жыл эркинен ажыратуусун ушул мамлекеттик айыптоочулар тарабынан берилген эле. Савченко Луганскдагы 2 орус журналисттин өлүмүнө бейпил жарандарга кол салууга жана Орусия чек арасын мыйзамсыз кесип өткөн деп айыпталып жатат. Бул айыптоолорду Савченко четке кагып, жаза анын пайдасына чыкпаса кургак ачкачылыгын кайрадан жандата турган жарыялаган эле. Соңунда эми кызыктуу жаңылыктардан Норус майрамынын урматына Бишкекте узундугу 5 метрлик торт жасалды. Шыдак формасындагы торту даярдоого дээрлик 2 күн кеткен айтылууда. Туурасы 1 метрлик торттун салмагы 1 тоннага жеткен. Иш-чара Супара этно комплекси демилгелик кылган. Эске салсак, былтыр Супара Бишкекте Норуздун урматына жашылча жемиштен узундугу 6 метрлик этно шаарча жасаган. Ушуну менен 11 каналында жаңылыктарды жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.